башында алтын эрежеге көңүл бургула. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда алтын эрежеге көңүл бурабыз. Алтын эреже жана жагымдуу маанай тартуулап алыш үчүн биз азыр бир жакшы оюн ойнойбуз. Ана ким келет? Кел байет. Бул жерден бул карточкалардан аласыңардарды ичинен бир суроого жооп бересиңер. Бери көңүл бургула. Биз мурдагыдай эле иштеп жүргөндө бул платформасына киресиңер дагы, могу кодду тергиле. Анан тест менен иштейбиз. Көңүл бурабыз. Андропов кандай аракеттерди жасады? Өлкө сапарысы тууралуу жарыялоо. Времени табалды калдыгына келтирүү. Кайсысы туура деп ойлойсуңар? Көрдүңүзбү? Ким канча? Кийинки Михаил Сергеевич Горбачев сунуштаган өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшүнүн багыты кайсы иш аракеттерден башталган? Биз өткөн сабакта кайра куруу мезгилин өтүп аттык. Ал эми силердин астыңарда экранда эмне сүрөт турат? Кандай деп ойлойсуңар? Ушул сүрөттөн кандай түшүнүк ала атасыңар? Мындан көргүлөчү. Элдердин дагы оюн айтканга чыгышты. Демократиялык маанай болуп атат дагы. Эмне деп ойлойсуңар? Ана ойлонгула. Soğuştan minik alalım. Bu ne soğuş boluşu mümkün? Kronologiyalık erettiğinizlerge alınma ballar. Biz ötkün sabakta, kaysı meselede okuttuk? Ötkün sabakta. 85-ci жылдары, 85-90-cı жылдары Горбачевдун бийликке келиши, жана Кыргызстан Коммунисттик партиясынын башында Масалиевдин бийликке келиши. Ошол мезгилде кандай окуя болду эле эстегилечи? Андан эсе Казактын жаштары чыгып. Казактын жаштары чыгып. Бул демократиялык маанайды көрүп атабыз, А бул жерде эмне болуп атат? Талкаланган үйлөрдү көрүп атабыз. Эмне окуя болгондугун эсиңерге саласыңарбы? Салгачы. Эгерде силер таба албай атсаңар, көңүл бургула. Бүгүнкү биздин темабыз төмөндөгүчө.
социалдык маселелердин курчушу жана ош тогалаңы. Могу силер көрүп аткан мындай сүрөттөгү ушул ош тогалаңынын натыйжасындагы талкаланган сүрөттөгү көрүп атасыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар 90-жылдарда келип чыккан карама каршылыктар, улуттар аралык кармылышуулар жана алардын келип чыгуу себептерин түшүнүп, маалымат аласыңар. Түшүнүктүүбү? Бул сабакта балдар биз бүтөңөрдүн параграф 22 социалдык маселелердин курчушу деген теманы ачып коюлат бүтөңөрдү. Ушул темада социалдык маселелердин курчушуна эмне түрткү берди? Мына ушуга токтолушубуз керек. Коомдо кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Балдар, бул мезгилде коомдук, экономикалык, саясий, социалдык абал кризиске жетип турса дагы, жалпы элге түшүнүп, биз өнүгүп жатабыз. Советтер Союзунда жашоо андан жакшы деген түшүнүктө жашап келип атышты. Эсиңердеби? Карагыла. Коомдогу жат көрүнүштөрдүн пайда болушунун себептери эмнеде болуп атат? Социалисттик курулуштун жүрүшүндө кетирилген кемчиликтер, жетилген проблемаларды өз убагында чечилбей калышы, социалисттик чарба жүргүзүүнү жана бөлүштүрүү принциптеринин бузулушу, мыйзам бузуучулукка көңүл кош мамиле жасоо. Мына ушулардын натыйжасында социалдык маселелер курчуп атат дагы акыр аягында ош тогалаңына алып келди. Эң биринчи ошол мезгилдеги абалга токтоло турган болсок, ошол мезгилдеги аракечтиктин өтө өнүккөн мезгили. Статистикалык маалыматтарга таянсак балдар, ошол мезгилде жаңы төрөлгөн баладан баштап карыган адамдарга чейин, тиги чал кемпирге чейин ар бир адамга 40 бөтөлкөдөн арак чуура келген экен. Бул эмне деген мындай статистика элестетип атасыңарбы? Албетте жаңы төрөлгөн бала эч кандай арак ичпейт, карыган адамдар да ичпейт, бирок ошону ичип аткандардын санына салыштырмалуу ушундай статистикалык маалымат берилип атат. Көрдүңөрбү? Мына ошол мезгилдеги ушул аракечтиктин алдын алуу максатында ошол мезгилде бийликке келген Михаил Сергеевич Горбачев эми сергек жашоо зонасы деген саясатты алып чыгып атат. Бул эмнени билдирген? Ошол арак жасала турган, вино жасала турган жүзүм бактарын, алма бактарынын баардыгы кыйылып, жок кылынды. Анан ошол эле мезгилде ушул аракечтиктин жоголушунун натыйжасында эми коомдо андан дагы коркунучтуу дагы бир көйгөй бул наркомания жана токсикоманияга алып келди. Башкача айтканда, баягы мурда аракечтик менен өзлөрүн алаксатып аткан адамдар эми баягы мурдагыдай арак чыгарылбай калгандыктан эми алар өзлөрүн эмне кыла баштаган? Банге, эмчиликке, же болбосо наркоманияга, же болбосо токсикоманияга өзлөрү андан ары баягы өнүгүшүнө алып келди деп айтсак болот. Ошол эле кезде балдар, ушул мезгилде эң эле оор дагы бир көйгөй бул кылмыштуулук болуп саналган. Кылмыштуулук дагы ушунчалык көп өнүгүп, өсүп кеткен. Аларды алдын алуу, алар менен иштөө иштери жүргүзүлбөй, көмүскөдө калган. Мына ушулардын натыйжасында коомдогу болгон социалдык маселелердин курчушунун натыйжасында акыр аягындагы социалдык бир чоң жарылууга алып келди деп айтсак болот. Ал эмне жарылуу? Ушул 1990-жылдардын жаз айларында Ош шаарынын тегеректеринде эми кыргыздар менен ошол чөлкөмдө жашаган өзбек улутундагылардын ортосундагы жер талашуу маселелери келип чыккан. Кыргыздар өзүнчө коом уюм түзүп атышат, ошол эле убакта өзбектөр өзүнчө коом уюм түзүп атышат. Мына ушул уюмдардын түзүлгөн уюмдар ошол жер баягы жаштар ошол жерден өзлөрү ошол жерлерди тартып алуу аракеттерин жүргүзүшкөн да. Анан ошондо кыргыздар менен өзбектөрдүн ортосунда абдан бир өкүнүчтүү тарыхта бир көйгөй болуп саналган окуя бул Ош окуясы катталды деп айтсак болот. Ош окуясында балдар көңүл буруп карасаңар өзбек улутундагы 23 кишиден турган топ 1990-жылы 2-мартта СССР Жогорку Советтин улуттар советинин төрагасы Нишановго
жана Кыргызстан Коммунист партиясынын биринчи катчысы Масалиевке, анан Известия СККБСС жана Советская Киргизия газеталарына атайын арыз менен кайрылышат да. Алар эмне максатта кайрылат? Ошол чөлкөмдө жашаган өзбек улутундагылар көпчүлүктү түзөт жана ушул жерге автономиялык область түзүү уруксатын сурап атышат. Бул албетте Кыргыз Республикасынын унитардык экендиги болбосо ошол мезгилдеги бир бөлүнүүгө алып келмек. Ошондуктан ушунун алдын алуу үчүн иш-чаралар жүргүзүлдү, бирок ал иш-чаралар ишке ашырыш үчүн көптөгөн кантөөлөргө алып келди. Натыйжада мына ушул арыздын силер көрүп аткан ошол арыздын жазылышы мына ошол жерде Ош, Кара суу, Кызыл Кыя, Сузак, Базар Коргон, Ленин, Араван, Алабука, Кара суу өзгөн жана башка райондорун бириктирилип атат да. Алардын ошол арыздын негизинде ошолор бириктирилип өзүнчө автономия түзүү аракети жүрүп атат. Мына бул сүрөттө көрсөңөр ошол жерди бөлүштүрүп аткандарын көрсөңөр болот. Так, бул жерде ошол укук коргоо кызматкерлери билдирүүлөрдү жиберип атат. Бул көрүп атасыңар, могу жерде кандай кагылыштар, шаардын өрттөнүп аткандары, шаарга күч структуралары кирип атканын көрүп атасыңар. Жана ошол убакта ошол эки улуттун ортосундагы кагылышууда өзгөчө кырдаалдар киргизилген. Ал бир гана Ош шаарында эмес, андан кийин Бишкек шаарында да киргизилди. Себеби Бишкек шаарында жашаган кыргыз улутундагылар ошол Ошко барып, ошол кыргыздарга жардам беребиз деген маанайда чыга баштаган. Ошонун алдын алуу үчүн ошол Ош шаарында эле эмес, Бишкек шаарында дагы өзгөчө кырдаалдар киргизилди. Бул статистикалык маалыматка карасаңар, мындай. Могу жерде каза болгондорго жардамдар берилип атат, анан таанылбай калган өлүктөр 25 деп белгиленген экен. Өрттөлгөн турак жайлар 572-ге, Ош областында Масал Башаламандыктын ушундай кесепеттери издөөдө жүргөндөр 91 адам болгон, 155 адам ошол кандуу кагылышта курман болду. Мамлекеттик объектилер 54 талкаланган, жеке мүлктөрдү урда 215, автотранспорттар 89, уурдалган 222, турак жайлар 41. Эл арасында жат көрүнүштөрдүн пайда болушунун негизги себептери эмнеде болуп атат? Жетилген проблемалардын өз убагында чечилбеши, мыйзам бузуучулукка кош көңүл мамиле жасоо, социалисттик турмуштагы кемчиликтер убактылуу жана коомду курууда ал жоголот деген пикир келип чыкты десек болот. 85-жылы 17 майда кабыл алынган аракечтикке жана алкоголизмге каршы топтун кандай жыйынтыктарды берди десек, могу эл сергектик жашоо образын өтө баштады дегенибиз, бул жана аракечтикке каршы күрөшүү. Анан наркомания, токсикомания буга эмне алып келди? Тескерисинче, бул кылмыштуулуктун күчөгөнүнө алып келип атат. Так, балдар, биздин жаңы өтүлө турган темабыз мына ушул. Азыр ушул темабыз менен биз тапшырмаларды карайбыз. Кийинки тапшырманы аткарыш үчүн бирден төрткө чейин санайбыз. Кана башкаттан. Биз ошо 1. Алар. Кийинки тапшырма позиция, себеп, мисал, тыянак. Азыркы 4 группага бөлүнгөн. Биринчи группага позиция, экинчи топко себеп, үчүнчү топто мисал, төртүнчү тыянак. Ушул боюнча даярданабыз. Позицияңар кандай? Жана себеп эмне болгон экен ошол окуяда? Жана мисал кандай келтире аласыңар? Жана тыянак. Тыянак дегенибиз жыйынтык, ошол социалдык маселелердин курт жушу Ош калганда кандай позицияда болгон, кандай себептер болгон, жана мисалдарды келтиресиңер, тыянак чыгарасыңар. Балдар, азыркы тапшырманы бул ватмандарга маркер менен жазасыңар.
алсаңар болот. Birinci позиция. 1985 жылы 17 майда аракештикке жана алкоголизмге каршы закон кабыл алынган. Анан экинчи сосын ада келди айрым райондор, областтар, анын бүтүндөй республика сергектик зонасы деп жарыяланган. Кыргыз СССРнин ГКБ Ош окуясы боюнча документтен кабардырган Адилеттик эмес Өзбекстанда Бирлик коомунун активдүү мүчөлөрү 2-3 жылдан бери Ошто өзбектердин башын бириктирүү иштери жүргүзүп, Адалот деп аталган бөлүмүн ачкан. Азаматсыздар. Алар позицияда негизги ошол мезгилдеги болуп аткан окуяны көргөзүп атабыз, Дагы кошумчаңар барбы? Жокпу? Окуябыз. Балдар, анда экинчи топко себеп. Эмне себептен ушул окуя болгон экен экинчи топ айтып берсең? Келгиле. Биздин топ себепти алганбыз. Бирден бир себептери бул кылмыштуулуктун өсүшүнүн келип чыккан, бул согуштар келип чыккан, көптөгөн мыйзамсыздыктар келип чыккан. Экинчиси болсо наркомания жана токсикомания. Наркомания, токсикоманиянын келип чыгышы бул ушул согуштарда бизден бир себеби болгон деп айтсак болот. Жана улут маселелерин курчушу өзбек элдери менен Ош элдери ошол кыргыздардын урушунан келип чыккан. Жана алкоголизм бул ошол көптөгөн ыңгайсыздыктарды алып келген. Мисалы алсак, статистикага карасак, бул бир кичинекей ымыркай баладан баштап караган кишини алсак, бул ар бирине 20 бөтөлкөдөн 40 бөтөлкөдөн арак келген. Ушунчалык көп арак чыгарылган экен да, таң калышты. Мындай элестетип атасыңар да, эмне деген көп арак чыгарылган. Эми бул жерде балдар дагы кичине толуктай турган нерсе, кылмыштуулук өсүп атат. Албетте бул алкоголизм болгондуктан, наркомания менен токсикомания болгондон кийин сөзсүз түрдө кылмыштуулук өсөт. Биринчи бул алкоголизм болуп атат. Ошол алкоголизмди жоюш үчүн сергек зоналарды жарыяламадыбы? Сергек зоналар жарыялагандан кийин алкоголизмди алмаштырып, наркомания баягы алкоголизм менен алектенип аткандар эми эмне болуп атат? Наркомания, токсикомания менен алектене баштады. Натыйжада кылмыштуулук өсүп атат. Булардын баардыгы эмнеден келип чыгып атат? Мыйзамдардын жакшы иштебегендигинин натыйжасында болуп атат. Анан албетте бул улут маселеси эмне болгон экен? Жакшы чечилген эмес. Үчүнчү топко кезек берели, келгиле. Мисалы, кандай мисалдарды келтире алдык? Мисал. Ош шаарында жашаган жаштар мисалы үчүн жер сурашкан, бирок облустук жетекчилер оң чечиш бере алган эмес. Качан гана жаштардын талаптары күчөй баштаганда, алар өзбек диаспорасынан аймактан жер беришкен. Ошол убакта бул жер талашы өтө оор кырдаал болгон. Чыгышаттар күчөп, ошол мезгилде үйлөрүндө жашаган 700 кыргыз үй-бүлөлөрүн көчөгө кууп ташташы абалды өтө татаалдаштырган. Ошондой эле 7-июндан баштап Фрунзе шаарында коменденттик саат киргизилген. Балдар, ушул жерде дагы толуктай турган нерсе, бул 700 үй-бүлө деп келтирип атпайбы, мисал келтирип атпайбы? Ошол мезгилде, ошол Ош областынын тегерегинде, Ош шаарынын тегерегинде, райондордо жана шаарларда көпчүлүгү өзбек улутундагылардын үйлөрү, алардын жашоосу жогорураак болуп атат да. Анан алардын үйлөрүндө квартирада жашаган кыргыздарды алар өзүлөрү сүйлөшүп алып туруп, анан ошо квартирадан чыгарып салып атпайбы? Анан баягы үйү жок, жайы жок, социалдык абал курчуп атат. Анан ошол мезгилде анан кыргыз жаштары жер талап кылып атат, жер сурап атат. Үй салганга жана участок жерлерди сурап атат да. Анан ошол жерде өзбектөр дагы ошол жерди талашып атышат. Көрдүңөрбү? Документтик материалдарды карасаңар, дагы кененирээк аласыңар түшүнүп. Азаматсыңар. Биз эми салабызды бышыктайбыз. Борбол платформасы менен суроолорго жооп беребиз. Биринчи топ үчүн. 3. Балдар, азыр биринчи топ үчүн суроо.
Баңгилик менен токсикоманиянын кесепеттерин айтып бергиле. Эмне кесепетке алып келет экен? Биз буга чейин балдар ушул баңгилик боюнча, токсикомания боюнча табиялык сааттарды да өтүп келатабыз. Жалпы эле кандай деп түшүндүңөр ушул баңгилик менен токсикомания деген? Наркомания деп атабыз. Ана биринчи топ. Ордуңардан туруп жооп берсеңер болот. Бири өзүңөр менен эмнечи түшүнүшү? Бул топко берилген суроо. Биринчиден ден соолукту бузат. Биринчиден бул ден соолукту бузат. Ден соолугун начарлайт. Экинчиден жаман иш өзү эле. Баңгиликтин кандай түрлөрү бар? Кандай түрлөрү бар? Биз баңгилик деген камайки нарса ошон бар деп баңгилик берет. Андан ары карай улам оорулуу. Эң биринчиден бул ушул насыбай тамекелерден болуп башталат, андан кийин пиво, арак болуп улам күчтөнүп кетет. Ушу бара бара акырына бул жаман ишке алып келет, башкача айтканда түрмө десек да болот. Апиим, анан героин, кокаин деген андан ары улам адам күчтүүлөрү болуп кетет, Катанол. Жакшы. Эмирге жана саминага. Так, балдар, кийинки суроого турабыз. Улуттар аралык жаңжалга мисал келтиргиле. Экинчи топко. Улуттар аралык жаңжалдан мисал келтирсек, булар өзбек элдери менен кыргыз элдеринин ортосунда жаңжалы, башкача айтканда Ошкол алаңы. Бул Ошкол алаңында деген адамдар деген жер бөлүшпөстүк, бул келишпестик чыккан себебинен урушушкан. Мисал болот. Биринчи өзбек автономиясы түзүү аракети болгон. Ошол андан кийин жер талашмачасы ал аркылуу кабылышып алып келди. Балдар, мен силерге дагы бир кичине толуктанып келип атат ушул жерден. Ушундай улуттар аралык жаңжал Казакстанда дагы ошол мамлекет башчысына орус улутундагы Колбинди алып келгенде дагы казактар менен ошо жаштары чыгып ушул маселени көтөрүшкөн десек болот. Так, андан кийинки азаматсың, Байыр. Так, андан кийинки суроо. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Жаккан болсо могу жерде силерге лайктар берилип атат. Жана жакпаган болсо дагы лайк. Балдар, сабагыбыз аягына чыгып атат. Кана бүгүнкү сабакта кандай катыштык? Кимге канча балл топтодуңар? Кана? Сабина? Командама эме? Жекече баллы биринчи. 2 азаматсың. Эмир? 2. Байыр? 2. Айжамал? 1. Нурдин? 1. Азаматсыңар. Экинчи топтогула Меридина 2. Батай 1. Давлет 1. Азима 1. Медина 1. Азаматсыңар. Бүгүнкү сабакка катыштыңар баардыгыңар. Биринчи топко дагы, экинчи топко дагы, анан топтун ичинде бөлүнгөн биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү топ дагы баарыңар азаматсыңар. Үйгө тапшырма, социалдык маселелердин курчушу жана Ошкол каланы теманы карайсыңар. Анан ушул Ошкол каланын келип чыгышынын себептери, натыйжасы деген темада кичинекей эссе жазып бересиңер. Балдар, сабакка активдүү катышкандарыңарга ыраазычылык билдирем. Азаматсыңар баарыңар. Жакшы, баргыла. Салам.